Менин кыялым. Автор Айлин Д. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Диана жакшы болуп калгандан кийин Алибек Жамиланын үйүнө келди. Коңгуроону кечке басып турду. Эч ким ачпаганынан коңшусунун эшигин какты. Кечиресиз, бул үйдө жашагандар кетти. Ким кайда кетти? Чет өлкөгө? Эмне деп жатасыз? Кайдагы чет өлкө? Жини келип кыйкырып жиберген жигитти тиги олурайып карап туруп эшигин жаап алды. Мүмкүн эмес деп башына келген ойлордон жан талаша качты. Экинчи эшик тургулап алардан да ошондой жооп алды. Шалдая түштү. Мүмкүн эмес деди башын чайкай. Кечиресиз, мага бир нерсе дедиңизби? Деди каршысындагы. Тигинин коркунуч каптаган көздөрүн таң кала тиктеп турду. Бул жердеги жакын адамыңыз беле? Эч нерсе деп түшүндүрө албады. Тамагына кептелген тоголок нерсени араң жутту. Басып баратканын сезбейт. Дем алып жатат, дем алганын сезбейт. Көзүңө кара, бала. Кетип баратып бирөөнү уруп да алды. Жинди болгон немедей көчөдө басып жүрө берди. Ыйлай албай койду. Көкүрөгүнө бир чоң таш келип кептелип калгандай. Бакырып өкүрүп колуна тийгендин баарын тыйпыл кылгысы келди. Антеде албады. Бул бүтүн дүйнөнү жагып, отуна кошо күйгүсү келди. Күйүп баратты. Өзүңө кел, канча күндөн бери ичип жатасың? Аяш апам да жинди болгону калды, деди Данияр. Туруп кебетесин карады. Бир жумадан бери укмуш болуп калган экен. Бул менминби? Деди ичинен таң кала. Апаң өлгөнү калды бир жумадан бери, деди Данияр. Эсине апасы келди. Анан аялы, соңунда кызы. Жамиля, деди Данияр. Айтпа байке, мага атыңды айтпа. Сага таштап кетти, кааласаң оку, каалабасаң өрттө, деди да маңдайына таштап чыгып кетти. Данияр таштап кеткен 4 бурчтук кагаз менен тиктешип көккө турду. Ачканда, окуганда эмне? Эмнеге кетип жаткан себебин жазгандыр. Себеби белгилүү эмеспи? 2-3 күн аялы оор абалда жатканда кабарлашпай калды деп таарынып басып кеткендир. Же болбосо Алибек 2 үй бүлөнү бага албайт деп ойлонгондур. Башы менен жер казып болсо да тапмак эле да. Ызалуу жаштар агып жатты. Анын ушунча аракетин, сүүсүн, курмандыгын билбей жөн эле басып кетти. Алдыда басып кетти. Тебелеп, тепсеп кетти. Ушул анын сүүсү. Ызасы, алкымы муунтуп жатты. Эч нерсени ойлобоско тырышты. Дагы бир жолу ичкиси келип турду. Бирок эрки, акылы менен токтотуп жатты. Калтыраган колдору менен кагазды алды. Билем, мага таарындың. Чыдабады деп ойлодуң. Акмак деп сөгүп жатасың. Ыйладың, жаның кашайып мени муунтуп өлтүргүң да келгендир. Бирок ишенем, бир күнү өзүңө келесиң. Эмне деген гана ойлорду ойлобой жаткандырсың. Алибек, дүйнөдө баарынан шек санасаң болот. Бирок менин сүйүүмдөн шек санаба. 7 жашыбызда бир партага отурган кезибизди эсте. Көздөрүбүздү эсте. Шек санап баштаганыңда таза наристе кезибизди эсте. Мен үчүн да оор. Бул жолу мен баарына бел байлап келгем. Тозоктун отуна күйсөм да сени менен болууга макулмун деп келгем. Бирок тозоктун отунан да оор нерсе ымыркай кызыңды колума алганымда эле. Мен ага кыянаттык кыла албасымды ойлодум. Биз сүйүүбүз үчүн болушунча күйдүк. Экөөбүз бири-бирибизге жетишинче залал келтирдик. Эми башкалар жапа чекпесин. Эң маанилүүсү, балдарыбыз жапа чекпесин. Сен күчтүүсүң, атамдай болуп ичип кетпейсиң. Жоопкерчиликтүү күйөө, камкор ата болосуң. Мен сага ишенем. Мен кеткенден башка жол көрө албадым. Керемге кетпедим. Дагы бир жолу айтам, байлык үчүн кетпедим. Болгону жашашым керек. Бутума турганга болгон гана аракетим. Жакындарым үчүн күрөшүшүм керек. Мени кечир. Жарым жолдо калтырганым үчүн кечир. Бул жолу да жарым жолдо калтырдым. Эң жаман сапарлаш экенмин. Суранам, мен үчүн эч кимди кектебе, жаман адамга айланба. Кандай жакшы адам болсоң ошол боюнча калаарыңды билем. Анткени сен Алибексиң. Сен Жамилянын Алибегисиң. Кош бол, мага бактылуу болом деп сөз бер.
Жок, акыркы сөзүм бул эмес. Мен сени сүйөм. Кагазды мыкчый кармап отуруп калды. Мына, бул акыйкат болчу. Колундагы кагаз да, андагы жазылган нерсе да чындык эле. Аны ойлонгондо өзүн эң алсыз адам сезди. Чындык калкып чыкты. Алибек алсыздык кылды. Келери менен эч нерсеге карабай жетелеп келип үйлөнүп алышы керек эле. Бала төрөлсүн деди. Анан торолсун деди. Анткиче 6 ай өтүп кеткен экен. Анан эмне кылсын кыз? Керем эгенин энтигип кирип келгенин көрүп таң кала тиктеди. Керембей, мен аларды көрдүм. Кимди? Жамиляны, Эмрени. Дениң соолу сенин, аларды кайдан көрмөк элең? Чын, өз көзүм менен көрдүм. Кадыкөй тараптан өтүп бара жаткам. Эмрени жетелеп кетип бара жатыптыр. Мына сүрөткө да тартып алдым. Сүрөттү көрүп эч жүрөгү дирилдеп кетти. Келиптир, кийген кийимине чейин тааныды. Эмренин бою бир аз өсүп калган экен. Апасына бир нерсе деп сүйлөп күлүмсүрөп кетип бара жатат. Телефонду тиктеп катып калды. Эми эле чуркап жөнөп кеткиси келди да өзүн токтотуп калды. Азыр жетип барса чочутуп алышы мүмкүн эле. Эге, кантип болсо да кабарын ал. Каякта жашап жатат, эмне кылып жатат, эмне максат менен келди, баарын бил. Бирок Жамиляга артынан жүргөнүңдү билгизбе. Мага кабар бер. Жамиля чакан батир алып үй бүлөсүн жайгаштырды. Интернеттен, гезиттерден жумуш караштырып жатты. Апа, сиз Эмре менен Нуриланы карап туруңуз. Менин бүгүн бир жолугушуум бар. Ошол жака барып келейин. Качан келесиң? Балаңдын да тынчы жок экен. Башым тегеренип, же менин сөзүмдү түшүнбөйт. Муну мен кантип багам билбейм, деп баштады апасы адатынча наалып. Апа, сен чыга бер Жами, мен карап турам Эмрени, деди сиңдиси алы жок болсо да. Ал чыгып кеткенден кийин Нурила апасын тиктеп калды. Эмне карайсың мени? Улактай секирген бул баланы. Апа, сен Жамиляны көрбөй жатасыңбы? Буту үзүлгөнчө чуркап жүрөт биз үчүн. Бул сенин өз кызың, апа, бир аз болсо да. Менден башкаңдын баарын кыйынсыңар. Же бул баланы сүйлөгөн тилин билбейм. Эмне кыл дейсиңер эми? Кагынып силкинип басып кетти апасы. Нурила Эмрени карап жылмайып койду. Тейзе, сен жакшысың, деди ал тайжесинин бетине сылап. Мен чоңойгондо силерди багам. Азаматсың. Азырынча апамдын жинине тийбей акырын ойно. Ооба, мен кылдат кылганга аракет кылам, ханым. Өзүмдүн да уулум бар. Наристелерге кандай мамиле жасашты билем, деп жатты жанталашкан Жамиля. Тиги Жамиляны сынай тиктеп турду. Болуптур. Бүгүн кызым менен тил табышканга аракет кылып көр. Куду кумурсканы карагандай, текебер тигилип турган аялдын жумушуна ыраазымын деп басып кеткиси келди. Эрдин кесе тиштеген ал 2 жаштагы кыздын бала багуучусу болуп ишке кирди. Аялдын көз карашы эч нерсе эмес. Анык тозок кийим башталды. Ханымдын күйөөсү иштей баштаган күндөн баштап Жамилядан майланышкан көздөрүн албайт. Шылтоо кылып, тигини алып берип койчу, муну алып берип койчу дейт да эптеп эле колуна колун тийгизип же өтүп бара жатып жөнөтпөй сөйкөнүп кетет. Тим эле жаны көзүнө көрүнүп кете жаздайт. Бирок иш керек болгондуктан эптеп бир ай болсо да маянасын алып кете турган болду. Бир үйдө бала багуучулук кылып жатат. Эмрени ким карап жатат? Апасы жана сиңдиси кошо келди. Сиңдисин терезеден көрдүм. Чачын алып салышыптыр. Менимче олуттуу бир оорусу бар. Энеси да бул жактабы? Ооба. Керем ойлонуп калды. Азырынча бул жакта экенин билбегени дурус. Алибек үйүнө келди. Апасы айланып кагылып тосуп алды. Эмшеңде ыйлап да алган. Сууз гана бетин тосуп койду. Эмне болду балам? Баары сен каалагандай болду, апа. Эми көңүлүңдү жайланта бер. Кандай баа менен болсо да сен уулуңдун үй бүлөсүн сактап калдың. Азаматсың. Бирок ушуну бил, апа. Сен уулуңдун ийгилиги үчүн бактысын курманды качалдың. Алибек, антип айтпа, балам. Баары ордуна келет. Ордуна ансыз да келди. Эч нерсе эми өзгөрүлбөйт. Сүйүктүү келиниң жаныңда, неберең тизеңде, уулуң да кашыңда. Болгону менин жүрөгүм, жан дүйнөм талкаланды. Жок болду. Анын сага эмне кереги бар,
Менин эмне каалаганымдын сага эмне кереги бар? Макул, атам экөөң каалагандай болсун. Мен мындан ары Жамилясыз жашайм. Анын атын да оозума албайм. Бирок ошону менен кошо Алибек да жок. Өлдү ал. Алдыңда турган жигит болгону анын көлөкөсү. Алибек апасына мындай катуу сөз айтмак тургай катуу карап да көргөн эмес. Эмне дээрин билбей оозунан сөзү түшүп отуруп калды. Шалдайып, өңүнөн азып турган уулуна боору карады эне. Биринчи жолу жаңылыштыгын сезди. Сени алыстан тиктегендин да рахаты бар экенин билбегем, деди ичинен Керем. Сени сагындым, Жамиля. Ушунчалык сагындым. Сен сезбесең керек. Жытыңды сагындым. Сен өзүңдүн жытың кандай экенин сезбесең керек. А мен билем. Сени биздин үйгө келген күндөн тарта тиктегенди жакшы көрөм. Сыртыңдан байкаганды жакшы көрчүмүн. Башаламан жашоомдо сени тиктегенде гана эс алам. Анткени мен сендеги тазалыкты буга чейин эч кимден көрбөгөм. Наристе болчусуң. Таңыркай, соңуркай тиктеген наристеникиндей таптаза көздөрүңө кирип кетип, мен өзүмдүн кир дүйнөмдү тазалап алгым келгендир. Балким менин чөйрөмдөгү адамдардан чоң айырмаң болгон үчүн тартылгандырмын. Эгерде мына ал көчөдө кетип бара жатат. Мурункусундай эркин, арышы да салмактуу, ийиндеринде канча жүк болсо да күчтүү, басык. Машинасын жай гана айдап, аркасынан бара берет. Иштеген жерине, үйүнө чейин ошентип барат. Эмрени бир көрүп калаармын деп тиктеген. Көрдү бир-эки жолу. Бирок сагынычы тарабады. Уулум деп бакырып жибере жаздап токтоду. Өзүн токтотту. Эгерде анын аркасынан аңдып жүргөнүн билсе, Жамиля изин таптырбай кетеби деп коркту. Сыртынан каниет кылып күтүп турууну чечти. Кечкиге балык кууруп берчи эне, деди Эмре апасы эс алган күнү. Сен каалаган тамакты бышырам деп сөз берген эле. Тамактын жанында туруп укшуп кетти. 2-3 сапар ушундай болду. Алгач ашказаным ооруп жатса керек деп ойлогон. Бирок башына келген ойдон бирөө чака менен башынан ылдый суу куюп жибергендей ичиркене түштү. Болбойт, андай болушу мүмкүн эмес. Теңселе түштү. Сага эмне болду? Деди кирип келген апасы. Башым айланып кетти. Сыртка чыгып терең дем алды. Башын канча жолу чулгуп ал ойду алыстатса да, кайра ошол ойду ойлоп туруп алды. Уктай алчудай эмес. Оодарылып тынчый албаган соң ордунан турду. Менин башым ооруп жатат. Сыртка чыгып дем алып келем, деди таң кала тиктеген апасынан көзүн ала качып. Дарыканага барып тест алды да кайра келди. Келе соолук бул. Бирок көңүлүм жай болуш үчүн жасап көрө берейин, деди калтыраган колдору менен кутуну ачып жатып. Жасады. Эми 4-5 мүнөт күтүү керек эле. Демин ичине алып көзүн жумуп турду. Бир аздан кийин көзүн ачып тестти карады. 2 кызыл сызык. Денесин калтырак басып кетти. Буркурап ыйлап жиберди. Бир топтон кийин көзүнүн жашын сүртүп чечкиндүү ордунан турду. Жаңылыштык болчу. Бул менин эң чоң катам. Тезинен аборт кылуу керек, деди өзүнө өзү. Ваннадан чыгып баратканда астынан Нуриланын турганын көрдү. Билем мен, жашырбай эле кой, деди ал акырын гана. Эмнени билесиң? Боюңда бар экенин. Жамилянын оозу ачылды. Байкадым, Москвада мындай учурларды башымдан көп өткөргөм. 4 жолу боюмдан алдырдым. Жетет, унчукпа. Жамиш, сенин акылыңа эң биринчи келген нерсени да билем. Кааласаң алдырасың. Бирок андан кийинки абалың, сен укпа, мен айтпайын. Баарынан жаманы өзүңдү күнөөлүү сезгениң, өзүңдү тиштеп жеп жутуп койгуң келет. Дүйнөдөгү эң бир жаман аял экениңди ойлойсуң. Антип да чарчайсың. Кайра өзүңдү өзүң актагың келет. Ал баланы төрөсөң мүмкүн болмок эмес экенин 1000 жолу өзүң айтасың. Андан да жаманы, өзүңдү өзүң актай албайсың. Кылба муну, суранам. Сен күчтүү аялсың. Мендей болуп жеңилбе. Сен эмне деп жатасың? Мен бул баланы кантип төрөйм? Силерди баккан караң жетип жаткан маянам менен мен кантип төрөйм? Мен бул балага атасы төрөлдү деген нерсени кантип ыйгарам? Кантип? Керемге бар. Эмне? Кеч боло электе аны менен жолук. Ал сен үчүн жанын кошо бергенге даяр.
Сен Керемдин бул жолу мыйзамдуу аялы болосуң. Баардык маселелерден бир жолу кутуласың. Жамиля кулагын жаба калды. Алибектин Керемге кетесиң деп күнөөлөгөнү кулагына жаңырды. Акылыңдан адаштыңбы? Ал Алибектин баласын өмүрү кабыл албайт. Төрөлгөндө биринчи күнү өлтүрүп салат. Сен Керемди мен билгенчелик билбейсиң. Алибектики экенин билгизбе? Нурила, билем акмакмын. Апамды тарткам да. А сен анта албайсың. Унут бул сөздү. Нурила ушундай. Чорт айтат. Дал үстүнөн түшкөндөй айтат. Сен бар, апам угуп калбасын, ордуңа жат. Нурила бөлмөсүнө кирип кетти. Жамиля таң атканча уктаган жок. Эртеси ишине кетти. Алибек түш көрүп жатты. Жамиля деңизге чөгүп кол жаңсап жардам сурап жатыптыр. Жетейин дейт. Колдору кыймылдай албайт. Араң жетип колун кармаса да болбой, шыпырылып колунан чыгып кетти. Кыйкырып жиберип ойгонуп кетти. Керебеттин четинде аялы кызын эмизип жаткан экен. Кимдин атын атап кыйкырганын укса да укмаксан болду. Жаман түш көрдүңбү? Ооба, саат канча болду? 3-кө 15 мүнөт калыптыр. Сен жата бер, мен Арукени уктатып анан уктайм, деди Алибек. Кызын кучагына алып таптап отурду. Наристенин жытына балкып, баардык таарынычын, ызасын, жоготуусун бир саамга унутуп койгондой эле. Кызым керебетине жаткырып үстүн жаап коюп өзү да жатты. Бирок уктай албады. Ички туюму бир нерседен кабар бергендей тынчсыздана берди. Анын жашоосу ушинтип улана берди. Бактылуу беле? Жок, жашоосу кызыктуу беле? Балким. Бирок жашоосунда бакыттын даамын сездирбеген, кызыкты туйдурбаган бир жоготуу бар эле. Унут деп жатты ар жолкусунда акылы. Бүгүн менин ишим бар эле, эрте чыксам болобу? Эмне ишиң бар? Жеке ишим бар. Болуптур. Эртең анда 2 саат кошумча иштейсиң, деди кабагын чытыган үй ээси. Жанында отурган күйөөсү майланышкан көздөрү менен узата карап калды. Ооруканага жакындаган сайын Жамилянын жүрөгү катуу согуп баштады. Аз калды, жарым саат, анан баары бүтөт деп чымырканып жатты. Кезегин күтүп аялдардын катарында отуруп калды. Эч нерсени ойлобогонго тырышты. Бир аз жүрөгүнө уруксаат берсе эле бул ишти кыла албачудай. Жамиля Тунжа келиңиз, деди ичкеридеги үн. Даярсызбы? Даярмын. Кийимдерин чечинтип даярдап жатышты. Башка айлам жок болчу, бөбөк. Кечир мени, сага жашоо бере албайм. Укугум да, мүмкүнчүлүгүм да жок, деди сызылган жашын сүртүп. Даяр болсоңуз жүрүңүз. 1, 2, 3-үчү кадамды таштаганда бөбөктү ажал күтүп турган эшикке кирет. Жамиля эшиктин туткасын кармап бир саамга ойлонуп туруп калды да кайра чечкиндүү басып кирди. Аз калды. Бир 10 мүнөт чыдасам баары бүтөт. Эч нерсе калбайт. Аз чыдасам. Бирок ойлору тынчтык бербеди. Алибек менен Жамилянын баласы. Бул тууралуу канча кыял курушчу эле. Көз алдынан аристе кыялдары келди. Мына, 2 колун жайып, чачтары сексейген кыз бала чуркап келе жатат. Алибек менен Жамиля тосуп алып, ортого алып, өөп, жыттап. Кыялдарымды өз колум менен өлтүрүп жатам. Бизди өлтүрдүм. Алибек менен Жамиляны өлтүрдүм. Эми Наристени. 1, 2, 3. Жамиля калгып кетип бара жатты. Ойгонуп эки жагын караганында оорукананын кушеткасында жаткан экен. Жанында медайым отуруптур. Бүттүбү баары? Жок, эсиңизди жоготуп койдуңуз. Абалыңыз начар болгондуктан доктур кийинкиге жылдырды. Демек, аборт кылбадыбы? Менин кызым тирүүбү? Кийинкиге жылдырдык, кааласаңыз эртеңки күн. Жок, каалабайм. Рахмат сиздерге. Шашып ордунан турган Жамиля курсагын сылап алып шашып сыртка жөнөдү. Бул тозоктун отунан алыстаганга шашты. Мен ага барганга аргасызмын, Нурила. Башка айлам жок. Мен Алибектин баласын өз өмүрүмдү курмандыкка чалсам да сакташым керек. Мен билгем, муну кылбашыңа ишенгем, деди күлүмсүрөгөн Нурила. Эми Керемге шек алдырбаш керек. Убакытты коротпой аны менен жолугушуум керек. Анын жолунда ойлоп табышты. Керем ар дайым түштөнө турган жер бар эле. Ошол жака булар да кире турган болушту. Ал жерге билесиңби кимдер кирет? Стамбулдун бүтүн элитасы. Экөөбүз кантип киребиз?
Эмне шылтоо менен? Башка жолун издештирели. Эмрени чоң энеси менен көрүштүрүү үчүн алып баралы. Тагдырдын тамашасы эмеспи бул? Атын укса жаа боюн качкан адамды кайра өзү издеп баштады. Ар жума Эмре чоң энеси менен интернет аркылуу сүйлөшүп турчу. Бул сапар уулуна алар Стамбулда экенин айтканга уруксаат берди. Чоң эне ошол замат Эмрени үйүндө күтөөрүн айтты. Капканга ким кимди илди, бул жолу белгисиз эле. Керем, Эмре Стамбулда экен. Мен аны тез арада көрүшүм керек. Эгени жибер да алдырт. Кайдан билдиң, эне? Скайптан сүйлөшүп жатып, Эмре капысынан айтып алды. Энеси айтпа деп буйруптур, бирок жаш бала да айтып алды. Кайсы жерде миш? Кадыкөй тарапта. Сен эгени жөнөт, мен ага даректи берем. Мен неберемдин келишине кам көрөйүн. Карбаластап үйдү көздөй кетти Эсма. Керемдин жүрөгү дүкүлдөп кетти. Уулун көрөбү азыр? Жамиляны көрдү. Эмрени чачынан жыттап, көзүнөн өөп кучагына кысты. Аны мурдагыдай көтөрүп желкесине отургузду. Мен чоңмун эми, антип көтөргөнгө болбойт десе да болбоду. Сагындым сени, арстаным. Мен дагы. Энең кандай? Жакшы. Көп иштеп жатат, үйдө дайым болбойт. Мага тейзем карайт. Кыргызстанда мен өзүм жумуртка куурганды үйрөндүм. Дагы эмнени үйрөндүң? Өзүм турганды, бети колумду жууп керебетимди жыйнаганды. Ал жакта бала багуучу жок. Бала багуучу болушун каалайсыңбы? Жок, мунун баарын эми өзүм кылганды билем. Арстаным менин, сенин бул үйдө жашагың келеби? Ооба, бирок энем көнбөйт. Ал ар ким өз үйүндө жашашы керек дейт. Мен Жамиляны көндүрсөм. Керемдин жүрөгүндө үмүт ойгонду. Эмрени жибергенин өзүнчө жакшылыкка жорыду. Жамиля өзүнүн бул жакта экенин билгенден кийин Керем кабар алат деп ойлогон. Бирок эгени жиберип, уулун алдыртып алып, өзү келбегенине таң калды. Ал билген Керем Жамиляга жолукмайынча тынчыбайт эле. Бул жерде бир нерсе бар. Эмнеси болсо да көрөм, деди чыйрала. Жумушунан чыгып үйүн көздөй бара жаткан. Караңгыда бир узун караан турганын көрдү. Жамиля, жалп тиктеди. Алдында Керем турган экен. Өңү да азып, кары түшкөндөй сезилди. Чачын ак басып кетиптир. Эмнегедир аяп кетти. Керем жакын келди да Керемди тиктеп туруп калды. Мына, алдында турган сулуусу, Жамилясы. Ар дайым көргөндөгүдөй жүрөгү тыпырап кетти. Аптыга дем алып алды. Мына, турат сулуусу. Баягы эле капкара жалындаган сырдуу карек. Апакай жүзү, кара чачы, сымбаттуу дене түзүлүшү, коюп турушу. Келдиң демек? Келдим. Эмне мага жолукпадың? Өз жолум менен жашайын дедим, деп баратып эрдин тиштей токтоду. Такыр калп айталчу эмес. Бул жолу бардык эркин жыйышы керек. Керемге эч бир шек жаратпашы керек. Эгер курсагындагы бала Алибектин баласы экенин билсе, ал эч нерседен кайра тартпайт эле. Аздыр көптүр Керемди билем деп ойлочу. Ташбоор, куу, өз кызыкчылыгы үчүн эч кимди аябаган адам. Намыскөй дагы. Биротоло келдиңби? Билбейм. Апам сиңдим менен келдим. Сиңдим оор дартты башынан кечирип жатат. Аларды алып бул жака келгенден башка айлам калбады. Бирок чыгабыз бул абалдан дагы. Билем, сен күчтүү аялсың. Керем дагы жакын жылды. Көзүн көтөрүп караганга даай албады Жамиля. Жүрөгү түрс-түрс кагып айласы кете түштү. Эгинен көтөрүп өзүнө каратты Керем. Каректери күйүп турган экен. Карай албай көзүн тартып кетти. Рас келдиң жаным. Стамбулга кош келдиң. Чекесинен жумшак искеди. Денеси дүрт эте артка чегинди Жамиля. Бирок күчтүү колдор кучактап алды. Кетпе. Мен экинчи таштап кетпе, мен сенсиз жашай албайм. Керем, кое бер. Мени таштап кеттиң. Сен үчүн өзүмдү түрмөгө салсам да, сен бир кыл чайбай башканын колун кармап кеттиң. Мен сүйлөп бүткөнгө чейин унчукпа. Мен сен тууралуу баарын билем. Ким үчүн кеткениңди да билем. Ал үй бүлөсүн таштай албай койгонун да билем. Бирок Аллах өзү күбө. Бул тууралуу мен сага бир да сөз айтпайм. Эч качан эсиңе салбайм. Мага сенин бир көз карашың жетер. Мага сенин жанымда дем алып жатканың жетер. Мага сенин бир күлүшүң жетер. Мындай өрткө ким туруштук бере алат?
Жамиля бир саамга анын жиндидей сүйүүсүнөн коркуп кетти. Ичиндеги жаңы жаралып келе жаткан бейкүнөө жан үчүн коркуп кетти. Ал Алибектин баласы экенин билсе эч качан кечирбейт. Коркунучтуу планынан баш тарткысы келди. Көздөрүн ала качты, боюн качырды. Кетпе, качпа. Мен качтым сенден, бирок акыры сенден башка жерим жок экенин билдим. Качаарга жерим жок, — деди Керем. Өз жашоом менен жашайынчы. Бардыгы сен каалагандай болот. Сага эч бир убакта чек койбойм. Каалаганыңдай жаша, каалаган жерибизге жашайбыз. Болгону мени менен жаша. Эртең менен сенин жытыңдан ойгонгум келет. Бир бактылуу үй бүлө куралы, баарын артка калтыралы да жашообузга бир жаңы дептер ачалы. Көнбөскө чарасы бар беле? Жардын кырында турганда кол созгон адамга жок дегенге эрки жетет беле? Жок. Андыктан Жамиля макул болду. Шерифе менен расмий түрдө ажырашкан эле. Тез арада үйлөнүү тойго камылга көрө башташты.